Нурсултан Жаныбек уулу 5 жылдан ашык убакыттан бери өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучуларды даярдоочу мамлекеттик борборунда эмгектенет. Ал машыгуу талаасында түрдүү кырсыктарды алдын алуу, алардын кесепеттерин жоюу боюнча машыгууларды өткөрөт. Себеби кырсык Кашкабактын ортосунда деп айтылгандай, куткаруучу түрдүү кырдаалга даяр болушу керек. Мисал келтирип айтат да, бул жакта деген мынча жабырлоочу бар. Бул жери мындай болгон, ошону барып куткарышың керек депчи. Ошону элестетип жазайсың. Мына нак жашоого келгенде окууда окугандарыңды, окуу талаасында эмнелерди аткаргансың мурун. Ошолорду элестетип мындай. Канчалык окуу талаасында көп болуп, эме болсо мындай реальный жашоого келгенде жеңил болот да ошол нерселерчи. Жабырлануучу табылды. Куткаруучуларды даярдоочу мамлекеттик борборунда Нурсултан сыяктуу бир канча эр жүрөк куткаруучулар эмгектенет. Алар өз өмүрүн тобокелге салып, кырсыкка кабылган адамдарды куткарууга ар дайым даяр. Машыгуу талаасы өзүңүздөр көрүп тургандай, ар кандай бир өзгөчө кырдаалдарга максималдуу түрдө окшоштурулуп жасалган. Бул машыгуу талаасы бизде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин көчүрмө даярдык программасынын негизинде биринчи теориясы өтүлөт, андан кийин практика жүзүндө ишке ашырылат. Каарманыбыз учурда жубайы менен 2 баланы тарбиялап өстүрүүдө. Нурсултандын атасынын айтымында уулу бала кезинен адамдарга жардам бергиси келип, четте карап тура алчу эмес. Автодорожныйда окуду. ГАИ болот экен депчи. Анан кийин автодорожный өткөндөн өзү эле патентке окуп, анан эме ушу куткаруучулук боюнча ошондой эмеси бар экен, факультети. Ошого окуп, ошондон эметип алды. Анан иштеп калды. Бияка барып келдим, аяка барып келдим деп айтат. Сыймыктан каласың, анан эме бар балаң болгондон кийин этият бол деп. Башында жаңы киргенде, ишке киргенде звонок этип сурай берчүмүн. Анан кийин көнүп деле калдык эми, бир 5-6 жыл болуп калды иштеп калганына. Көнүп деле калгандай болдук. Нурсултандын жумушун үй бүлөсү туура түшүнүп, ар дайым колдоп турушат. Жубайынын колдоосу жана сүйүүсү куткаруучу үчүн абдан маанилүү. Жумуш аябай кооптуу, анан ошол үчүн көп чарчатпаганга аракет кылабыз. Үйгө дагы келгенде жакшы маанай менен тосуп алганга сыймыктанам мен. Жолдошум куткаруучу болуп иштеп, элдерге жардам берип, мен аябай сыймыктанам. Сыймыктануу менен дагы айтам, жолдошум куткаруучу деп. 2 балабыз бар, бир кыз, бир эркек. Аталарын аябай сагынат, жакшы көрөт, үйгө көп убакытта келбей калат. Анан күтөбүз. Ошол аман эсен үйгө келишин эле күтөбүз болгону. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери кандайдыр бир кырсыкка кабылган жарандарга ар дайым жардамга келүүгө даяр. Алар үчүн эң маанилүүсү адам өмүрүн сактап калуу. Пандемия учурунда дагы кызматкерлер эл саламаттыгына кам көрүп, кызыл зоналарда дагы эмгектеништи. Автандил Бактыбеков, Тилек Дайырбеков, СТВ.